Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эч кимге аял болбойт, Садыр Жапаров жогорку кеңеште ант берген 7 министрге кайрылды. Коррупция менен алектенсеңер эч кимге аял болбойт, бул тууралуу Садыр Жапаров жогорку кеңеште билдирди. Ал ант берип кызматка киришкен 7 министрге кайрылып, жасай турган иштер көп экенин белгилеп, берген антты унутпоого чакырган. Элдин сөзүндө гана эмес, назарында да турасыздар, жакшы иштесеңер калкыбыз алкап батасын берет. Эгер башкача ой менен келип, жеке керт башыңарды ойлоп, коррупция менен алектенсеңер элге жаманатты болосуңар. Ата эне тууган тушканыңарды жаман сөз ээрчийт, кыргыздын наркымына ушундай. Эгер туура эмес иш жасасаңар, мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимге аял болбойт. Ошондуктан айтылган сөздөрдөн жыйынтык чыгарып жакшы иштеңиздер, деген Садыр Жапаров. Министр быйылкы окуу жылында мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт. 2025-2026 окуу жылында мугалимдер менен методисттердин айлыгы көтөрүлүп, райондук билим берүү бөлүмдөрүнө кызматтык автоунаалар берилет. Бул тууралуу агартуу министри Догдур Гүлгендирбаева билдирди. Ал айлыктын суммасы секрет экенин жазып, так суммасын атаган эмес. Бизге күчтүү жана жаратмандардын келишин күтөбүз. Окуу жылы ичинде орун жок калса таарынмай жок, азыртадан ойлонгула. Билим уясындагы окустан адашып келгендер иштебеши керек. Балага жан дүйнөсүн арнап билим берген мугалимдер көбөйсүн. Агартуучунун эмгегин баалаган, барктаган доор келди. Баса адам өмүрүнүн сакчылары, дарыгерлердин да айлыгы жогорулайт, деп жазган министр соц тармак баракчасына. Ал ошондой эле бийликке агартуучулардын атынан ыраазычылык билдирген. Урматтуу Россиядагы, Москвадагы мекендештер, сиздерге биз өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС Россиянын бардык аймагына, жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленая карта Сахаровадан, Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биздин кызматты колдонуңуздар. Биз менен байланыш +7 977 38 836 32 WhatsApp +996 556 80 90 52. Жаш бала зордукталган деген маалымат боюнча 16 жаштагы өспүрүм кармалды. Социалдык тармактарда тарап жаткан жашы жетелек бала окуучулар тарабынан бир нече жолу зордукталган деген маалымат боюнча Бишкек шаардык милициясы маалымат таратты. Маалыматка ылайык, бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери негизинде кылмыш иши козголду. Шектүү катары 16 жаштагы өспүрүм кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш иши боюнча соттук медициналык экспертизалар дайындалып, ар тараптуу тергөө амалдары жүрүп жатат жана жетекчилик жеке көзөмөлүнө алды, деп билдиришти милициядан. Соц тармактарда тарап жаткан видеодо өзүн жабыркаган баланы таекеси катары тааныштырган Жаран Бишкектеги 3-чү балдар ооруканасында дарыгерлердин балага эч нерсе болгон эмес деп чыгарган корутундусуна нараазычылык билдирип жатканы тартылган. Ал эми жанында милиция кызматкери расмий корутунду бериле электигин айткан. Видеодо жаш бала ичин басып алып ыйлап жатканында тартылган. Камила Талиева Опунбаев менен Жунушалиев кайда? 18-июндагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Камила Талиева УКМКнын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу керектигин айтты. Жунушалиев кайда? Ал издөөдөбү? Дайыны жок, Опунбаевди жок деп жатып бая күнү соттон көрдүк. Булар боюнча маалымат бергиле. Карга карганын көзүн чукпайт болуп, мурунку министриңерди жашырып жатасыңарбы, деди депутат. Талиева министрлер берген анттарын бузган учурда аялсыз жазалануусу керек деген пикирин кошумчалады. Эсиңиздерге салсак, Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев 2020-жылдын октябрь айындагы башаламдыктарда кызматтарын таштап качып кетишкен. 2023-жылы мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев аларга карата октябрь окуялары боюнча кылмыш иши козголгонун айткан. Кумтөргөн жайындагы долбоорлордун ишке ашырылышын жана өндүрүш процесстерин инспекциялоонун алкагында Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдрайымов ири жүк ташуучу унааларга орнотулган кайра калыбына келтирилген дөңгөлөктөрдүн сыноо иштеринин жүрүшүн текшерген. Бул сыноо Кумтөргөлд компания жабык акционердик коомунун Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайраштетүүчү заводунда калыбына келтирилген дөңгөлөктөрдүн сапатын жана иштөө натыйжалуулугун аныктоого багытталган. Сыноо иштери 2025-жылдын 21 майында Кумтөргөн жайында карьеринде башталган жана учурда дагы да уланууда. Кубат Абдрайымов сыноо иштерин өтө кылдаттык менен ишке ашыруу керек экендигин, коопсуздук маселеси эң биринчи орунда болушу керектигин баса белгиледи.
Бул чынында компания үчүн маанилүү, калыбына келтирилген дөңгөлөктөрдүн сапатына өзгөчө көңүл буруп, абдан кылдаттык менен ишке ашыруу зарыл. Сыноо иштери ийгиликтүү аяктап, массалык түрдө колдоно баштасак, бул экологиялык дагы, экономикалык дагы жакшы пайдасын берет. Токмоктогу завод жылына 200дөн 300гө чейин дөңгөлөктү калыбына келтирүү менен бир жылда $1,5 миллион ашык каражат үнөмдөөгө шарт түзөт, деди Кыргыз алтынын башчысы. Эсиңиздерге салсак, Токмок шаарындагы заводдо кайра калыбына келтирилген дөңгөлөктөр Кумтөргөн жайына жеткирилип, номер 148 Caterpillar 789S үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаага орнотулган. Сыноо иштерине өндүрүштүк окутуу бөлүмүнүн инструкторлору жана дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводунун өкүлдөрү күнү түнү көзөмөл жүргүзүүдө. Турат Акимов серепчи, Алмаз Атамбаев душмандарын жеңе албайт. Арба KG сайтына Турат Акимов маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Курманбек Бакиев келгенге чейин эле улам бир талкууну жаратышып, коомчулукту текшерип жатышабы, каар жады из басылды дегендейби. Бармак басты, көз кысты, макалындай азыркыдан элди көндүрүп жатышат, акырындан элди көндүрүп жатышат. Бул маселе Минскиде эчак чечилген, бирок Дубайда 6 президент менен бекибей калган. Кийин өлгөндөргө ифтар тигүүчү цех убадаланган. Эми финалы келди, ачык сот бул саясий оюн, Бакиев акталат толугу ишенген үчүн ал келетат да. Буга чейин айрымдар кандай акталышса сот ошондой эле болот. Учурда оппозициячыл күчтөр майтарылып, бийликти сындагандар дээрлик жок эсе, бирок соц тармакта карапайым элдин ачуу пикирлери көбөйүп баратат го. Буга кандай баа берсе болот? Алмаз Көкжалды колдомок эгер. Бирок Алмаз Атамбаев душмандарын жеңе албайт. Бүгүн ага каршы 3 клан бар. Ал эми Сапар Исаковду актоо бул адилет таразан орнотулмуш эткен мультфильм. Жаңжал чыкпайт, лидер жок, убактылуу өкмөт өлгөн, чачыраган, сатылган, бири-бирин жеп тынышкан. Аларды эч ким колдобойт жана коргобойт, жада калса фейк армиясы жок деп Арба KG сайтына маек куруп берген Турат Акимов. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31 000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31 000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Бишкек жарыксыз калды. Энергетика министрлиги билдирүү таратты. Энергетика министрлиги Бишкек шаарында жана ага жакын аймактарда электр энергиясынын массалык түрдө өчүрүлгөнүн тастыктады. Ведомстводон билдиришкенде адистер авариянын себептерин аныктоо жана кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам иш алып барууда. Учурда электр энергиясы калыбына келтирилди. Министрлик жарандарды сабырдуулукка, такталбаган маалыматты таратпоого чакырып, такталган маалыматтар жакынкы аралыкта берилерин билдирген. Ошто күрөканада тонолду, шектүүлөр Бишкекте кармалды. Ош шаарында күрөкананын карактап кетишкен, шектүүлөр Бишкектен кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер баш башкармалыгынан билдиришти. 11-июнь күнү болжол менен түнкү саат 4:30 чамасында 2 жаран Ош шаарынын Баялинов көчөсүндөгү мейманкананын 1-кабатынан батыш тарабындагы күрөканага кирип, ал жерде иштеген 21 жаштагы кызматкерди өздөрү менен алып келген белгисиз тапанчага окшогон курал жана темирдин кесиндиси менен коркутушуп, денесине залал келтиришкен. Жабырлануучунун берген арызына ылайык күрөкананын ичинде турган темир сейфтин ичинен болжол менен 300 000 сом жана 1 300 000 сомдук алтын буюмдарын тоноп кетишкен. Бул факты боюнча 207-берене каракчылык менен кылмыш иши козголгон. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жана ИИМдин кылмыш иликтөө баш башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бул кылмышка шектүү катары Бишкек шаарында качып жүргөн жеринен 2 шектүү кармалып камакка алынган. Актер Азаматулланов ата болду. Апамды издейм тасмасы менен Кыргызстанга эле эмес, Казакстанга да таанылган актер Азаматулланов менен жубайы ата-эне статусуна ээ болушту. Актер жубайы көз жарганын соц тармактагы баракчасы аркылуу сүйүнчүлөгөн. Актер Бишкектеги бакыт төргөсүнүн алдында некелешүү тууралуу көбөлүгү менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, үйлөнгөнүн билдирген. Ал эми 6 октябрда Бишкектеги тойканалардын биринде үлпөт той өткөн. Ушул жылдын башында наристе күтүп жатканын билдирип, генде пати уюштурган.
Сариев Кыргызстан менен Кыргыз эли Россияда өзгөчө макамда болушун каалайбыз. Россияда Кыргызстан жана Кыргыз эли өзгөчө макамда болушун каалайбыз. Бул тууралуу Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында өтүп жаткан Россия-Кыргызстан бизнес диалогунда билдирген. Анын айтымында тарыхтын оор күндөрүндө Кыргыз эли менен Орус эли бир болгон. Ул ата мекендик согушта Иван Панфилов жетектеген Борбор Азия дивизиясы Москваны коргогон. Бул согуштун бурулуш учуру болгон. Ошондой эле атайын операция башталганда Кыргызстан коркпостон биринчи болуп кол сунуп, андан кийин гана башкалар кошулду. Бул Кыргызстанды эң ишенимдүү өнөктөш экенин билдирет, деди Темир Сариев. Иш-чарага ЭЭП, КМШ, БРИКС, Африка, Жакынкы Чыгыш, Латын Америкасы сыяктуу 140 мамлекет менен уюмдардан 20 миңден ашуун өкүл келди. Программада 150 иш-чара каралган. Аларда санарип экономика, саламаттыкты сактоо, эл аралык мамилелер, экология, технологиялык инновациялар, фейктерге каршы күрөшүү сыяктуу темалар талкууланат. 28-чи ирет өтүп жаткан форумдун 20-июндагы пленардык жыйынында Россия президенти Владимир Путин эл аралык маалымат агенттиктеринин жетекчилери менен жолу карайтылган ПФ глобалдык чакырыктар менен кызматташуу маселесин талкуулай турган ири эл аралык аянтча былтыр 6,4 триллион рубльдик келишимге кол коюлса, быйыл сумма 7,5 миллионго чамалап барат деп болжолдонууда. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы 3 өткөрмө пункту күнү-түнү иштей баштайт. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы 3 өткөрмө пункту күнү-түнү иштей турганын УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Кеп, Кадамжай, Чечме жана Ак-Кыя өткөрүү бекеттери жөнүндө болуп жатат. Режим кече саат 20:00 тарта башталат. Чек ара кызматы мындай чара туристтик сезондо жарандардын ары берип жүрүүсүн жеңилдетүүгө багытталганын билдирди. Өткөрүү пунктулары 1-октябрга чейин ушундай режимде иштемекчи. Кыргыз күрөш боюнча курама команда дүйнө чемпиондугуна жөнөп кетти. 18-июнь күнү Кыргыз күрөшү курама командасы Татарстандын Казань шаарында өтө турган 3-чү дүйнө чемпиондугуна жөнөп кетти. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Курама команданы узатуу Азия менен спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору Болотбек Ашалиев жана федерациянын өкүлдөрү катышты. Балыкчыдагы жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Балыкчы шаарындагы жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын 18-июнда улуттук коопсуздук кызматынан кабарлашты. Маалымат калайык, мурда УСМ 4-чү Геоминвод мүлктүк комплекси болуп саналган 5192 чарчы метр өлчөмүндөгү курулуш жайгашкан жер участогу мамлекеттин менчигине кайтарылды. Объекттерди жана мурдагы мамлекеттик ишкананын жер тилкелерин мамлекетке кайтарып берүүгө менчик ээлери өз ыктыяры менен макул болушкандыгы маалыматта белгиленди.